5 числодогулар бул өзгөчө адамдар, эң күчтүү коммуникациядагы. Булардын полу жок деп койсок дагы болот. Мырзага да кирбейт, айымга да кирбейт. Себеби башкалардын баары, мисалы үчүн, биз бирөөнү, мисалы үчүн мен сизди көрсөм мырза деп көрөм да. А эгерде мен 5 болсом, мырза деп көрбөйм. Сиз мени айым деп көрө турган болсоңуз, эгерде сиз 5 болсоңуз, мени айым деп көрбөйсүз. 5тердин көзү менен пайда көрүнөт бардыгы. Муну менен пайда чыкса, дос болом. Эртең бул чоң жерде иштеп калыптыр, телефонун алып достошуп коеюн деп азыр мамиле кура калышым керек. Таанышып, машинени ача калып, отургуза калып дейт дагы, чоң кишиби, картаңбы, жаш балабы, чалбы, эркекпи, айымбы карабастан чындап жакшы мамиле жасап аткандай жасайт да. Анан тигилер ойлоп калат, аябай жакшы экен. Тим эле тилиме таап, мага мынтэ калды дейт да. Ушинтип ал коммуникацияны жасайт. 5тин бардыгы. А мырзанын баары 5 болсун деп атпайбы? Айымдын баары 2 болсун деп атат, Мырзанын баары 5 болсун деген сөз ошо чоң кичине дебей ылгабай бардыгын тилин таап, анан бизнес жасап, үй бүлөсүн баксын, жумуш кылсын деген. Өтө ийкемдүү да, 5чи. 5 мырза болсо, бул чыныгы мырза болот, үйгө токтобойт, эч качан үйдө жашабайт. Бардык жерде бизнес кылып, соодагер болуп, алып сатып, бизнестин баарын жакшы жасаган, бардык адамдын тилин тапкан 5 мырза болот. Айтканга айтып, мушташкан менен мушташып, тебишип келет да. Энергиясы көп адамдар менен жүргөндө көтөрүлөт. Көп адам менен тааныйт, анан таанышы көп болот 5тинчи. Дос болбойт, бирөөгө жабышып алып отурбайт экилерге окшопчу. 5 айым болсо кыйыныраак болуп калат. 5 айым үйдө отурбайт да, соода кылат. Аны соодага койсо жакшы. Анан соода кылбай, үйдө камайм десе, мисалы, ушундай мырзалар бар да, мени эле кара, жумушка чыкпа, бир эле мен айтканымды кыл десе, ал жерде 5 айым бузулуп калат. Анткени алга свобода, эркиндик керек баарынан дагы. Ал көп бир күндүн ичинде бир канча адам менен сүйлөшүш керек. Бир канча адам менен учурашып, көрүшүп, оюн айтып келиш керек да. Үйгө камалып отура албайт. Эгерде үйгө камай турган болсо, ал айымды минусуна түшүп кеткенде ал ошо 5терден бүтүндөй снайпер, киллерлер чыгат да, өтө мындай жестокий адам болуп калат да, катаал. Өтө катаал мүнөздөгү айым болгондо балдары көп ооруп калат да. Сүйүү бере албай калат 5 айымчы. Анан балдары өтө көп ооругандар ушу 5 айымдан да. Себеби эгерде ал 5 айымдын үйүндө 2-число болуп калса, балдар ал нежный да өтө жумшак. 6-число төрөлүп калса, 5 айым өзүн түшүнбөй атканда балдар түшүнө албайт. Алар болсо сүйүү талап кылган балдар да, 2 менен 6чы. Мага сүйүү бербей атасың дейт, ошо менен ооруй берет. Мага өтө көп жазышат Инстаграмдан, WhatsApp'тан. 2-числодогу кыздар, мен апам 5, апам менен сүйлөшүп коеюнчу, апам менен атам урушуп атат, сизге консультация берип коеюнчу деп. Жаш кыздар, 2000-жылдыктын баары психолог да буларчы. А биз мурдакылар, биз түшүнбөйбүз да, биз материалдык байлыктын артынан кууп бараткандар да, чоң үйлөр керек, машиналар керек да, мурунку 1000-жылдыктаргачы. А 2000-деги балдардын жүрөктөрү ооруп атат да, азыр алар 20га чыгып калышты, алды аркасы 15-14 жашарларда. Апам мени түшүнбөйт деп арызданат да, бардыгычы. Анан карасам эле 5 апаларычы. Жумуш кылып жүргөн, бир жерде иштеп аткан, бизнесте башын салып жүргөн балдардын жан дүйнөсү илеп атышат бир жактачы. Анан ооруп калышат. Бир 20-числодогу кыз жазат, бир канча оорусу бар экен. Уже эле, эми эле, жаш эле ооруп калган. Апам аябай иштейт дейт. Медицинанын кайсы бир университеттин лабораториясында дагы тыптымдуу иштейт экен. Акчасынын баары бунун эмесине кетет, дарысына. Өтө редкий оору экен, редкий дары-дармектерге кетет экен да. Анан ал аял сынып калган да. Мырза ал жерде тура албайт, ал дагы командировкага кетет, экөө тез урушат дейт. Ошондой көп да. Мен ошон үчүн үй бүлө темасына
мындай көп басым жасаган ошондон арыздангандар көп магачы, өтө көп арызданышат. Анан түшүндүргөнүм менен ал адам өзү оңол болсо билгени менен пайда жок экен да. Даже айткым келбей калды. Билип эле койгусу келет экен да биздин адамдарчы. Өзгөргүсү келбейт экен. Баягы рекомендацияларды айтсаң жасабайт экен. Анан жөн эле баягындай психологко, кино көрүп, көп сериал көрүп үйрөнүп калышыптыр. Бакшыга барып үйрөнүп калышыптыр да. Сүф-күф кыла койсоң анан операция кыла койсо хирургтар окшоп, эмнеден алып ыргытып берсең деле дей берет экен да. Андай жок, андай заман бүттү. Ал хирургтар мисалы үчүн Лондондо жок, эч ким колдонбойт хирургтарды. Кыргызстанда эле пока жарап атат, оерин бериң алып ыргытып берет. Анын баарын жооп бересиң кийин. Себеби сен Аллах бир да нерсеңи ачкы жараткан эмес. Ал иштейт, иштеш керек да ошол органчы. Азыр керек эмес деп алып ыргытып берет. Хирургтарга эмне? Сен өзгөчө бештер хирург болот да, эч качан мындай боор ачыбайт. Любой жерде кесип ыргытып күчтүү хирург болот да бештерчи. Пайда чыкса, мынча акча төлөбүм десе, хирург жасап кое берет да. Демек, сен өзүң жоопкерчиликти алыш керексиң да. Ошол органыңы жакшы сактап, оорутпаш үчүн сен жүрөгүңдү тазалаш керексиң. Сен өзүңдү сүйбөсөң, өзүңдү сүйүү деген туура тамактануу, өзүңдү сүйүү деген режимди колдонуу, түн укташ керек телефондо отурбастан, кечке ютуп чукулабастан. Өзүңдү сүй деген ошол да. Азыр онлайндын баары адамдын баарын жок кылып атпайбы? Телефон карагандын баары бүкүрөйүп калган. Демек, кислород башыбызга жакшы жетпейт, баш жакшы иштебейт, омурткада ийилип калды. Бул баары больной. Оорукчан, алардын башы жакшы иштебейт, энергия ылдыйга түшүп кетти, акча таппайт деген сөз. Ан сайын түшүнбөй эле адамдар телефонго жармашат, ютубту карайт, башканы карайт, анан өзүн таппай калат. Табыш үчүн убакыт бөл десең, жок, сен жасап бер, сен да молдону дам салып бер дегендей да. Бул илим, эч ким үчүн мен баса албайм, эч ким үчүн мен анын несин ичине кирип оңдой албайм. Мен психолог эмесмин, берки психотерапевттерде отуруп алып анан эмне болду деп чукуллагдай. Биз коучпуз. Ар бир адамдын проблемасы эмнеден экенин эле цифрасына карап эле көрөбүз. Эми мынандай кылып чыгып алсаң болот, чыгып ал деп эле шпаргалканы карматабыз. Чыкса чыгып алды, чыга албаса өзү ооруп жок болот. Азыр ошондой заманга келип калдык да. 5-числодогулар өзгөчө мындай илимди деле жакшы окушпайт. Мындай терең казбайт. Энергиясы тез да. Содага жакшы да, тез кылат да. Ошон үчүн өзүнө пайданы дароо угуп, дароо колдонот. Эң жакшысы колдонот бештердин күчтүү жагы. Укканын колдонот. Бас десең, беш дароо басат. Калган отура берет, дагы айтып кой, анан дагы мындай депчи. Беш мырзалар соода кылса аябай жакшы. Дордой Салымбеков беш да. Бизнес бажарат да буларчы, ошол Бозулан 5, да, жанат резорттор салган. Мырзалар 5тер бизнеске жаралган да. Энергиясы туура кетип атат. Көп адам менен бардык жакта жүрөт, үйдө отурбайт да. Минуска түшкөндө алар айымдарды көп алышат, үй бүлөнү көп бузушат. Алардын да өзүнүн сыноосу бар. Айымдар 5тер ошол өкмөттүн иштеринде деле жакшы иштейт, системадан чыкпаган жерлерде деле жакшы иштейт 5терчи. Чыдамкай да бардык жергечи. Анан минуска түшпөш керек эң негизгиси. Алардын эркиндигин чектегенде эле минуска түшүп кетет. Ошондо эч кимге жакшылык жок. Ошонун жанында.